Ramazan ayın jandandırуу. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı 11 aydın sultanı. Anın alğaçkı 10 күнү рахмат. Кийинкиси кечирим, акыркысы тозоктон азат болуу. Бул ай күндүзү орозо кармоо, кечинде таравих намазын окуу, түнү бою ибадат кылуу. Куранды акырына чейин окуп чыгуу менен жандандырылат. Бул ай ушунчалык берекелүү ай. Бул айда Аллах Таала нафил намазын окуган адамга парыз намазын окугандын, парыз намазын окуган адамга 70 парыз окугандын сообун берет. Бул айда ла илаха иллаллах, астагфируллах зикирлерин көп айтуу зарыл. Дуба кылганыбызда Аллах Тааладан эки дүйнө бактылуулугун жана тозок азабынан кутулууну суроо керек. Рамазан айынын алгачкы кечесинде, Шабан айынын Рамазанга байланышкан кечеси, Шам менен куптан намазынын ортосунда Аллах берекелүү Рамазан айына сак саламат жеткиргениңе шүгүр кылып, 2 рекет намаз окуу керек. Рамазан айынын алгачкы кечесинде, бул Шабан айынын Рамазанга байланышкан кечеси, Шам менен куптан намазынын ортосунда Аллах берекелүү Рамазан айына сак саламат жеткиргени үчүн шүгүр кылып, 2 рекет намаз окуу керек. Биринчи рекетинде Фатихадан кийин бир жолу Кавсар сүрөсү окулат. Экинчи рекетинде болсо Фатихадан кийин бир жолу Ихлас сүрөсү окулат. Намаздан кийин 70 жолу истигфар, 70 жолу салават окулат. Анас радиаллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: "О Алланын элчиси, кандай садака жакшыраак?" деп сурашканда, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Рамазан айында берилген садака эң жакшы" деп жооп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Адамдардын эң берешени эле. Ошого карабастан, Рамазан айында дагы көп берешендик кылат эле." Бул баян ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.